Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Все, 3 минутта кеттік болды, артынан отырыңыздар. Баштай бересіз. Салам алейкум туугандар. Мен айта турган сөзүм кредит боюнча. Ошондо кайра эмес керек эле. Бүт дүйнө жүзү форс-мажор деп тааныды пандемияны. Ансас келгенси төңкөрүш болуп кетти, көтөрүлүш болуп кетти, революция билбейбиз эмне болуп кеткен. Бул форс-мажордун эми жеткен жери да. Ошону бүт келишимдер кайра каралыш керек эле. Ошону биз күтүп атабыз. Болбосо кыйналып кетти. Күндө эле эртең бирөө такылатса эле кредитор келет. А иштей десек бүт байланыш үзүлгөн. Бүт үзүлгөн да. Бирөөлөр ооруп калды, бирөө жарадар болуп калды, бирөөсү качып кетти. Ошентип биздин ишибиз токтоп калды. Ошо кредиттер төлөөгө мүмкүнчүлүк жок. Ошол вопрос абдан кыйын. Экинчиси свет вроде өчпөйт, но бирок тартпайт. Бир микроволновка, бир плитканы тарта албайт. Кайра 5 минут сайын көчкө чыгып турасыз. Умный счетчик деген болезнь чыкты. Ошо. Үчүнчү маселе кымбатчылык, бензин. 56 сом болду. Муну биз көтөрө албайбыз. Себеби дегенде любой продукция кылсак, ошо бензиндин эмесин салып атабыз. Ошентип азыр барсаң эле айлыгы барсаң мертвецке тишина. Тымтыш, эч ким эчтеке. Күлгөн бала жок көчөдө түштөн кийинчи. Башкача көрүнөт экен, как будто бир айга бардыңбы, жым-жырт көчөчү. Ойногон балдар да жок, мындай иши да жок бардыр. Либо уктайт, либо кайгырат, либо үшкүрөт, отурушат бардыр. Ошо эми маселе. Бул эми бийлик ойлоnuш керек. Мындай отурган болсо биз оңкобуздан чүйөбүз. Көп убакыт эмес, батыл убакытта чүйөбүз. Баарын чүйөбүз. Ошон үчүн мен ойлойм, бийликтер ойлонсун, элди багам деп келди. Кыргыз сөз бар, илдетин алганча, милдетин алганча илдетин ал дейт. Келди бийликке, биздин жарабызды аяктырыш керек, башыбыз айланпашты согуш керек, кедейгилерге жардам бериш керек. Ошон үчүн бийликтен суранычпы, талаппы, кандай деши ошону сурайбыз. Болгон ошо. Рамис, Керимкулов, Белорусская.